Assalomu alaykum, urmattu zamanbap mugallimler, urmattu ustadlar. Men Eldor Daliyev. Bugun biz sizler menen abdan qiziqtуу bir temani öğrenemiz. Bul tema kantip PDF formatdagi dokumentni Word formatına özgörtүүnü sizler menen öğrenip alabız. Bul PDF format negizinen elektrondik kitepler bolot, elektrondik dokumentler bolot. Al эми sizge alardын Word dokument varianты, doc varianты керек болсо, бүгүнкү видеобуз siz үчүн абдан пайдалуу болот деген үмүтүбүз чоң. Анда эмесе биз баштадык. Алгач албетте сиздер компьютер, телефон же ноутбуктан интернетти текшерип коюңуз зарыл, кандай иштеп жатат. Андан кийин өзүңүздүн компьютерден же ноутбуктан же телефондон өзүңүз колдонгон браузерден ачууңуз керек. Биз азыр Google Chrome'ду ачып, ошол жерден алгач PDF китеп көчүрүп алууну үйрөтөйүк. Андан кийин ушул PDF китепти кантип Word документке айландырууну сиздер менен үйрөнүп алабыз. Google Chrome'ду ачабыз. Эгер сизде Google Chrome жок болсо, Yandex браузер, Opera Mini'ни колдонсоңуз болот. Бул жерде биз азыр бизге электрондук китеп керек. Эмне кылабыз? Бош жерге келип, электрондук китептер скачать PDF книгу. PDF книги. Көрүшүңүз мүмкүн скачать PDF книги. Эми кааласаңыз буну, кааласаңыз мунусуну бассаңыз болот. Бир жолу басабыз. Андан кийин бизге мына көрүшүңүз мүмкүн китептер, PDF форматтагы китептер чыгат. Көрүшүңүз мүмкүн, булар акысыз PDF форматтагы китептер. Булар китеп сыяктуу, көрүшүңүз мүмкүн муну. Булар китеп сыяктуу. Эми биз бул сайтка кирип, бир китепти скачать этип алайык алгач. Көрүшүңүз мүмкүн. Мисалы, мына арт-терапия, хрестоматия. Ушул электрондук китепти бир жолу көчүрүп алайык. Арт-терапия. Карасаңыз, памяты 2,51 мегабайт. 2002 жылы чыгарылган. Бул китепти көчүрүп алуу үчүн биз эмне кылабыз? Бул жерде астында скачать книгу деген бар, көрүшүңүз мүмкүн. Ошол скачать книгуну бир жолу басабыз мына. Бир жолу басабыз, андан кийин аз гана күтүп турабыз. Мына бул PDF форматтагы китеп ушундай ачылат. Көрүшүңүз мүмкүн. Муну PDF форматта сиз окуйсуз. Өзгөртө албайсыз, буга кошумча жаза албайсыз. Бирок муну сиз онлайн конвертер кылып Word документке айландырышыңыз мүмкүн. Ошондо гана сиз өзгөртө аласыз, жаза аласыз, кошумча кыла аласыз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Бул китептин барактарынын саны 318 барактан турат. Муну көчүрүп алып, каалаган учурда окусаңыз болот. Мисалы үчүн азыр биз сиздер менен ушуну көчүрүп алайык. Мына бул жерде бөлүмү бар, көрүшүңүз мүмкүн. Мына ошого бассаңыз скачать деген бөлүм. Бир жолу бассаңыз, бул скачать болот. Мышканын сол кнопкасын. Көрүшүңүз мүмкүн. Бул жерде чыгат. Каерге сактайбыз бул документти? Биз бул документти, мисалы үчүн, загрузка бөлүмүнө сактасак да болот, изображенияга да сактасак болот. Рабочий столго да сактасак болот. Келиңиз, изображенияга сактап коелук, сохранить. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Бул китеп биздин компьютерге скачать болду. Көрүшүңүз мүмкүн. Бул документти көрүү үчүн мына ушул жерге келип, мышканын оң кнопкасын басып, показать в папке бөлүмүнө бир жолу басабыз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Бул жерде мына электрондук китебибиз, мына ушул электрондук китеп мына көчүрүлдү. Ушул бөлүмдө турат, көрүшүңүз мүмкүн. Эми биз
Мисалы сіздерге дағы bir маалыматты айтып көрөйүн. Сиз бул электрондук китепти принтериңиз ноутбукка уланган болсо, бул жерден печат дагы кылсаңыз болот. Распечатывать. Печат дагы кылып чыгарып алсаңыз болот. Көрүшүңүз мүмкүн. Урматтуу мугалимдер, эми биз сиздер менен ошол көчүрүп алган PDF форматтагы документибизди кантип Word форматка айлантырабыз же Doc форматка айлантырабыз. Ошону сиздер менен азыр үйрөнөбүз. Эмне кылабыз? Биз бул жерге жаңы вкладка ачабыз, мына плюс белгисин коюп, бул жерге онлайн конвертировать PDF Word деп жазабыз. Онлайн конвертировать PDF в Word. Мен азыр сиздерге ушуну чоңойтуп жазып, Word'ка жазып көрсөтөйүн, ошону жазасыздар. Онлайн конвертировать PDF Word. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Онлайн конвертировать PDF в Word деп сиз жазсаңыз керек болот. Поиск деген жерге. Андан кийин поиск бересиз бир жолу, сайттар ачылат, мына көрүшүңүз мүмкүн. Бул PDF форматтарды Doc форматка жана башка форматтарга онлайн конвертировать кылуучу сайттар болуп эсептелет. Мен сиздерге сунуштаучу сайтым бул 3-чү мына PDF Word I love PDF. Мына көрүшүңүз мүмкүн. www.ilovepdf.com. Ушул сайтты сунуштайм сиздерге. Ушул сайтка кирип, PDF форматты Doc форматка айлантырып алсаңыз болот, оңой. Калган сайттары дагы текшерип көрсөңүз болот. Бирок бул сайттарды кээ бир PDF форматтарды Doc'ка алмаштыра албайт. Ал эми бул сайтта алмаштырып берет. Сиз эгерде бул сайттагы сиздин PDF форматты айландыра албаса, калган сайттарды кирип текшерип көрсөңүз болот. Мисалы, биз ошол сайтка киребиз бир жолу. PDF Word. Мен азыр сиздерге ошол сайтты дагы чоңойтуп жазып коеюн. Издеген учурда сизге керек болот. Көрүшүңүз мүмкүн. Мына ilovepdf.com. ilovepdf.com. Көрүшүңүз мүмкүн. Мына ilovepdf.com. Ушул сайтты колдонобуз. Биз эми мына сайт ачылды. Көрүшүңүз мүмкүн. Эми биз мына бул кнопканы басабыз. Выбрать PDF файл. Биз көчүрүп алган файлыбызды ошол жерге жайгаштырышыбыз керек. Албетте сиздин компьютер, телефонуңузда же компьютерде албетте көчүрүлгөн PDF документ болуусу керек. Компьютерде сакталган. Ошону Word'ко же Doc'ка алмаштырабыз азыр. Бир жолу басабыз. Андан кийин биздин компьютер ачылат, мына. Көрүшүңүз мүмкүн. Биз изображение бөлүмүнө сактаган элек көчүргөн PDF форматтагы китепти. Изображениени ачабыз, мына. Көрүшүңүз мүмкүн. Ошону бир жолу басып, открытты бир жолу басабыз. Азыр мына загрузка болуп атат. Мына загрузка болду. Эми биз Word документке айландыруу үчүн мына сайттын оң бурчунда преобразовать в Word деген бөлүм бар. Мына көрдүңүзбү? Ошону бир жолу басабыз. Аз гана күтөбүз. Сайт бизге азыр PDF форматтагы китепти Word форматка айлантырып берет. Аз гана күтөбүз. Пожалуйста, не закрывайте браузер. Подождите, пока ваши файлы будут загружены и обработаны. Это может занять несколько минут. Ошондуктан аз гана күтүп турабыз. Маалымат үчүн, урматтуу мугалимдер, сиз албетте ошон үчүн ноутбугуңузга PDF форматтагы документти сактап коюңуз. Ошону гана мына көрүшүңүз мүмкүн азыр, мына көрдүңүзбү? Word документке айландырды биздикини мына. Өзү. Даяр мына.
Gördüңүзбү? Siz skачать Word дегенди да бассаңыз, кайрадан скачать этип коет мына. Ушу даяр болду, скачать Word'ду басабыз. Мына көрдүңүзбү? Кайрадан ушул Word'га айланган документ бизге көчүрүлүп жатат. Эми биз ушул документти текшерип көрөйүк, Word'га айландыбы мына. Мышканын оң кнопкасын басып, показать папке, ушул документке эле басып. Мына загрузки бөлүмүнө түшкөн, загрузкиде биз бир жолу басабыз. Азыр мына Word документ болуп ачылып атат. Көчүрүп алган документибиз. Разрешить редактирование. Азгана күтөбүз. Мына, урматтуу мугалимдер, көрүшүңүз мүмкүн. Word документ болду мына. Сиз муну өзгөртсөңүз болот мына, өчүрсөңүз болот. Жазсаңыз болот, каалаган страницасын чыгарып алсаңыз болот мына. Бул Word документ, даяр Word документ мына. Каалаган жериңизди мына өчүрсөңүз болот. Көрүшүңүз мүмкүн. Каалаган жерге кошсоңуз болот маалыматтарды, сүрөттөрдү кошсоңуз болот. Көрүшүңүз мүмкүн. 186, 195, 201 барак деп жазып атат азыр. Көрүшүңүз мүмкүн. Урматтуу мугалимдер, бүгүн биз сиздер менен PDF форматтагы документти Word форматка айландырууну үйрөнүп алдык. Биз ойлойбуз, бүгүнкү сабагыбыз дагы сиздерге пайдалуу болот деген ниетибиз бар. Албетте бардыгыңыздар, эгерде сиздерде PDF документтериңиз болсо, Word форматка айландырууну мына үйрөнүп алдыңыз. Ушул видео сабакты толук көрүп, үйрөнүп, андан кийин аткарып көрсөңүз, албетте сиз PDF форматты Word форматка айландыра аласыз. Урматтуу мугалимдер, эгерде биздин видео сабагыбыз сизге жаккан болсо, албетте лайк басыңыз, комментарийге өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз жана каналыбызга жазылганды унутпаңыз. Сиздер үчүн эң кызыктуу, эң пайдалуу видео сабактарды даярдоого даярбыз. Барыңыздарга ийгилик каалоо менен, терең урматтоо менен, Элдор Далиев.